Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул апта ичинде тарыхый маанидеги чегара маселесине байланыштуу чечимдерди эли журтубузга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз-өзбек чегарасына байланыштуу 30 жылдан бери, балким андан да көп убакыттан бери чечилбей, маселелер көбөйгөндөн көбөйүп кеткени ар бир кыргызстандыкка белгилүү. Бирок эл деген эл экен. Арасында чегара тууралуу, ага байланыштуу мыйзамдуу нормалар тууралуу түшүнүгү бары дагы, жогу дагы чыгып алып, алдыга жылып бара жаткан жумушту артка тарткысы келгендери да жок эмес. Өзбекстан тарап Союз убагынан бери ээлик кылып, ошол кездеги Совет бийлиги тарабынан кабыл алынган чечимдерди да бүгүнкү бийликке жабыштырып, калп эле түшүнбөй жаткан адамдай болуп жүргөндөрдү көрүп таң каласың. Ал эми ошол өзбек тарап аткарышы керек болгон талаптарды бүгүн эми президент Жапаров менен УКМК төрагасы Ташиевдин аракеттеринин негизинде аткарылып баштаганын көргүсү келбегендер да арабызда жүрүшөт. Бири суунун башын алдырдык деп айгай салгысы келсе, бири жерибизди алдырдык деп көкүрөк кагууга аракет кылууда. Эми суунун башы менен аягынын айырмасын билбегендер, жерди мурда туш келди берип жиберген чоңдорубуздун кылыктарын түшүнө албай жаткандар үчүн кээде катуу айтууга да туура келип жатканы түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө байкалды. Суунун башын эмес, ал ошо значит ол башы иштебеген, өзү билбеген адам экен. Так суунун башы бизде салам алейкте турат, жогору жакта турат. Ошол жак, биз ошол жакта суулардын баарын колдонуп, бизден ашкан суу анан кийин бияка агып түшүп, анан кийин ылдыйга агып кетет. Туурабы? Бардыгын көрүп турасыңар. Мурда Союз маалында көптөгөн биздин жетекчилер, мен көп документтерди азыр көрүп өзүм таң калып атам. Мен деле билбейт экенмин ошолорду. Көргөндөр билет экенсиң. Көптөгөн мурдагы жетекчилер көптөгөн жерлерибизди колхоз кылып берип жүргөн жерлер бар. Мына азыр мен чуркап жүрөм, бир карыш жеримди бербейм деп. Туурабы? Жаман көрүнүп, ызычуу болуп, уруш талаш болуп. Миңдеген гектар жерлерди берип жүргөн жерлер бар. Кайра көтөрүп чыгып, мындай талап кылып кайрадан алып атабыз. Бирок негедир бүгүн элге туура эмес маалымат берип жүргөндөр Өзбекстандан Кыргызстанга кайтарып алынган 13 000 гектардан ашык жер тууралуу эч эле айткылары келбейт. Ал өзүбүздүн эле жерибиз болчу, ошону эле кайтарып алыптыр да деп коюшат. Туура, ошол айтылып жаткан миңдеген гектар жерлер балким илгери кайсыл бир жылдары кыргыздардын жери болгон болушу толук мүмкүн. Бирок документтин негизинде биздин ошол кездердеги бийлик башындагылар коңшуларга өткөрүп берип койгонун кантип түшүнүүгө болбосун. Биз бул жерлер биздики деп өзүбүз сүйүнтүп жүрө бергенбиз. Документ түрүндө болсо, ошол бүгүн биз ата-бабаларыбыз мал кайтарып жүргөн жерлерибиз деп эсептеген жерлер эчак эле ээсин таап кеткен. Муну кааласак да, каалабасак да документтер ырастап турат. Анан эми ошол кайтарып алынып жатса, дагы диванда жатып алып, ал эле, бул эле дей берсек, анда бизге кандай иш жагат? Бүгүн ушул маселелер чечилип, казык кагылып, зым тартылып, чекит коюлбаса, арадан дагы 20-30 жыл өткөндөн кийин Кыргызстаныбыздын бүгүнкү картасы дагы ого бетер тарайып, азайгандан азайып кете бериши мүмкүн эмеспи? Ошондо дагы биз ал жер биздики, бул жер биздики, менин атам мал баккан жер, менин чоң атам суу койгон жер деп жүрө беребиз. Документ түрүндө баары башка мамлекеттики болуп кеткен болот. Анан алар зымын тартат, аскерин киргизет, ошондо акыбал кандай болот? Эгер жерлер ооз-эки түрүндө, ал жер биздики, атам мал баккан жер деген менен чечилсе, анда азыркы Россиянын Алтай, Энесай тараптарын дагы биздики деп талашып алышыбыз керек да. Мындай болушу мүмкүнбү? Албетте жок. Бул чегара тууралуу белгилүү урматтуу аалымыбыз Чубак Ажы Жалилов устазыбыз да реалдуу түшүнүк берип кеткенин эске салыңыз. Мен кыйынмын, сен кыйынсың деп, бардык өзүнүн кыйын экенин далилдеп, анан чегаранын жанына барбастан туруп, аялынын койнунда ысык төшөгүндө жатып алып, эртең менен кашасын жеп отуруп, мына интернет жазып коет, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Адамда дуруш турган усталар бар урматтуу биртигим. Дагы көрүп атабыз, дагы куруп атты чегарага деп атабыз. Эгер чегара такталмайынча, анда проблема боло берет. Канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын,
ошака өтүп кетип атат дагы биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңерби? Кааба дейт. Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чек арадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн чек араны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз. Азыр айтып бериш керек. Эгер ушундай сөз болбой биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймок эмдигиче. Анда жанагы чек ара мында кыркылбастан баягы жерде токтойт эле. Ошондой бере турган берип калганда азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Элибиздин бул чек ара деген оор маселесин чечели деп бел байлап, бири жакшы айтат, бири жаман айтат, бирок баары бир ушул көйгөйгө чекит коелу деп Кыргызстаныбыз чек араны толук тактап алып, анан алдыга карай жылып кетели деп жан үрөп аткан адамдарды болсо, өзүбүз баш болуп жемелеп, бир-эки саясатчы же анын кол астындагылары чагымчылдык кылып, популисттик сөздөрдү сүйлөп койсо эле, үйдө жатып алып кыйын боло берсек, кантип анан бирөөнүн иштегиси келсин. Сиз деле үй бүлөңүз үчүн күн-түн дебей иштеп, суукта тоңуп, ысыкка күйүп, аны менен талашып, урушуп, муну менен тартышып отуруп, үй бүлөңүздүн пайдасына чоң иштерди бүтүрүп келсеңиз, үйүңүздө жумшак төшөктө жатып алып, түшкө чейин уктап, бетин жуубай, чайын ичип жүргөн кээ бир үй бүлө мүчөлөрүңүз ого бетер жаныңызды чыгарып, неге анттиң, неге мынттиң, сен андайсың, сен мындайсың деп күтүп алса, кандай акыбалда болосуз? Мисалы, эркек киши болсоңуз, үй бүлөңүз үчүн сааттан кечке иштеп келсеңиз, аялыңыз астанадан эле сүйлөнүп, карганып, шиленип тосуп алса, кандай акыбалда болушуңузду баарыбыз билебиз. Демек, биз бирөөнүн эмгегин баалай билип, мамлекет үчүн жан үрөп жаткандардын колуна кол, бутуна бут болуп туруп берсек, кантип болбосун? Ичкүйдүүлүктүн дагы, көрө албастыктын дагы, саясий оюн кылуунун дагы чеги бар да. Кыргызда айтат го, күйгөнүн айтам бир кошок деп коет кыргыздарчы. Ошонусу карындай баягы жаның чыгып, урушуп, талашып, чуркап, ушул өйдүлдыйга, өзүңө, үй бүлөңө, башкага карабай чуркап, ушулар баарын бүтүрүп, мына тууган баардык керектүү адамдарды бүтүрүп келсең дагы, анан кийин сатып берди, жеп берди, ичип берди деген баягы акмактардын сөзү өткөндө кичине жаның ачышат экен да. Жаның ачышат экен. Тажик тараптын маселеси боюнча да сөз салып өтөлү. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи Facebook баракчасы аркылуу Камчыбек Ташиевке кайрылуу деген таризде билдирүү жазды. Анда ал Варух Тажикстандын жери демиш болуп туруп, бүт кыргыз элин шылдыңдап, силер революция эле кыла бересиңер, президенттериңерди камай бересиңер, силер андайсыңар, силер мындайсыңар деп ачык эле биздин намысыбызга тийди. Камчыбек Ташиевдин өмүр баяны тууралуу сөз кылып тийишти. Зарифинин бул билдирүүсү албетте тажик бийлигинин бүгүнкү позициясын так даана түшүндүрүп турбаганда эмне? Тажикстанда каалаган адам эле чыгып алып, акылдуу болуп сүйлөй албашын, болгондо дагы мурдагы министрдин жөндөн-жөн эле чыгып алып, кыргыз элине асылып, кемсинтүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок экенин билебиз да. Андай кылыш үчүн Зарифинин жок эле дегенде эки башы болушу керек да. Анысыго мейли, Зарифи асылса асылыптыр. Ага Камчыбек Ташиев деле жообун берип, тажик элин дагы, кыргыз элин дагы сабырдуулукка чакырды. Бирок, неге анчалык тажик тарапка Ташиевди каралоо керек болуп жатат деп ойлосоңуз, анын негизги себеби Камчыбек Ташиевдин Варухту анклав дегенинде турат. Тажик бийлиги менен жолукканда Ташиев Варухту анклав деп атаганда, алар анклав эмес деген пикирин айткан. Мындайча айтканда, алар Варухту анклав деп эсептөбөө керектигин каалашкан. Бирок албетте Ташиев алардын бул сөзүнө караманча каршы болуп, Варух накта анклав экенин баса белгилеп туруп алган. Аларга койсо Варухту анклав деп эсептебеш керек эмиш. Бирок бул сөз Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу экенин жакшы түшүнөсүз деп ишенебиз. Эми мейли, Тажикстандын бир бийликчил профессору ушундай акылсыздык кылыптыр да деп унчукпай калуу мүмкүн болбоду. Кыргыз элибиздин намустуу, абийири үчүн, уятı үчүн жанын да аябай турган эл экенин билебиз.
Бирок арабызда ушул тажик профессорунун сөзүн колдоп, кубаттап, ага кошулуп алып кыргыз элин шылдың кылган, маскаралаган да адамдар чыкканы өкүнүчтүү. Душманды алыстан издебе демекчи, кыргыз элибиздин душманы деле ушул өзүбүздүн арабыздагылардан экени зээниңди кейитет. Албетте, бул жерде чоң саясий оюн болуп жатканы түшүнүктүү деңизчи. Ташиевке көчөгө артынан же ачык түрдө каршылык кылып, ичкүйдүүлүк кылып жаткандар үчүн албетте тажикстандык профессордун сөзү майдай жагып, өздөрүнчө жыргап эле калышты. Бирок булар өзүнүн үстүнөн өзү күлүп жатканына, өзүнүн элинин үстүнөн өзү мыскылдап жатканына, өзүнүн журтун өзү жамандап жатканына акылдары жетпеди сыягы. Кыргызстанды бирөө жамандаса кошо жамандап, ошондон ырахаттанып, өзүнө саясий упай топтоого ашыккан саясатчы Сөрөй ага эжелерибизге ишенип отурган айрым мекендештерибизге деле боорун ооруйт. Кыргыз элибиз ушинтип бөлүнүп, жарылып, өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыздын артынан ээрчип жүрүп, акыры каерге барар экенбиз деп ойлоносун киши. Бир нерселерди сүйлөп эле ызырынып социалдык тармактарга чыга калган баягы блогермин дегендердин бирөөсү дагы ошол Тажикстандын зарифисине адекваттуу жооп кайтара алган жок. Тилинен чаң чыккан популист саясатчыларыбыздын да бирөөсү дагы жооп узата албады. Анткени аларга кыргыз элин шылдыңдаган бул позиция жакты. Алар Зарифи Камчыбек Ташиевке асылганына кубанышты. Бирок бүт кыргыз элине акарат келтирип жатканына жүрөктөрү ачышкан жок. Мына ушундай, биздин бүгүнкү патриот саясатчыларыбыз өзүн периштедей аппак кылып көрсөтүп жүргөн, кыргыз эли үчүн жанымды беремин дегендей роль ойноп көнгөн, өзүнө ыңгайы үчүн гана күн кечирип калган саясатчы ага эжелерибиз тилекке каршы бүгүн ушундай деңгээлде. Бирок Кудайга шүгүр, кыргыз элинин баатыр мүнөз уул кыздары, абийири таза, жүрөгү таза, уят намысын жоготпогон эр азаматтары да миллиондоп саналат. Жана зарыл учурда бирөөгө элин кор кылдырып карап турбайт. Аларга кресло же мандат керек эмес. Аларга кыргыз элинин тынчтыгы, өлкөнүн өнүгүп өсүүсү, туруктуулугу эң биринчи орунда. Сиз да ошолордун катарында болуңуз. Өз агасын агалай албаган, бирөөнүн агасын сагалайт деп элибиз бекеринен айтпаганда. Саламатта калыңыз.